Барыңыздарга салам. Сиздер менен Айкерим Жайырбекова. Жана мага эң көп келген суроого мен көпчүлүк учурда мындан баштаңыз, тигинден баштаңыз, аны кылыңыз, муну кылыңыз деп жооп берет элем да. Бул эмне деген суроо? Мен эмнеден баштаймын? Мен жашоомду өзгөрткүм келет, бирок эң биринчи мен эмне кылышым керек деген суроо көп келет да айымдардан. Чынында эле сиздерде деле ушул, меңизде ушул суроо болсо керек. Жашоомду өзгөрткүм келет, башкача жашагым келет, жакшы жашагым келет, мен каалагандай жашагым келет, бирок мен эмнеден баштаймын деп дегенде эле толтура мындай курстар чыгат, марафондор. Мен мисалы эң биринчи эле жаңы мен курсун өтүңүз, же болбосо мына жаңы мен күндөлүгүн алыңыз дейт элем да. Бирок андан ошону алыш үчүн, ошого жетиш үчүн дагы адам өзү эмнеден башташы керек? Мен өзүмдү мындай прокрутка кылып, өзүмдүн жашоомду артка түрдүрүп, өзүм стресс болуп, депрессия болуп жүргөн мезгилдеги учурларга кайтат элем дагы, кайра ушул нерсени айтат элем да. Мен ушундан баштагам, мен курстарды окуйт элем, курстарды алып окуп баштагам, анан тинтип баштагам, анан аракет кылып баштагам, анан ушундан дальше больше болуп кеткен деп эле айта берет элем да. Бирок баары бир кээ бирөөнү ошол адам түшүнсө, кээ бирөөнү түшүнбөйт да. Балким ал ага туура келбейт деген нерсе да. Менде ушундай бир окуя болду. Акыркы 3 айда, жай айы мен эч нерсе кылбадым да. Именно вот өзүнүздү өнүктүрүүгө келгенде, мурун эгерде мен айына ар дайым курстарды өтүп турган болсом, ар дайым бир нерсе кылып, бир нерсенин үстүндө аракет кылып эле, айтор эле, монтип эле бир проблема чыкса, аны жана таап проработка кылып, и проблема бул мондой болгон экен, ошон үчүн болуп турган, тигиндей болуптур деп эле ушинте берген болсом, мында ошонун бирин да кылбай койдум да. Просто ушунчалык бир момент болот адамда, өзүнүздү өнүктүрүүдөн да тажап кетет да. Өзүмдү өнүктүрүп эле атам, өзүм үстүнөн иштеп эле атам, тигинден деле кылып атам, муну деле кылып атам. Ой, тажап кеттим ушундан депчи. Вот ушундай бир момент болот, ар бир адамда болот. Ушунча курс, ушунча марафон өттүм, же результат жок, же өзгөрүү жок, же мен туура эмес кылып атам, непонятнодан көрө эч нерсе кылбай эле коеюн деген бир состояние келет да. Мен ушул состоянияга жеттим, келдим ушул состоянияга, эч нерсе кылбай койдум. Действительно, чындап эч нерсе кылбай койдум. Мурун китеп окуп, бир видеолорду көрүп, ютубду ачып алып, же болбосо бир курстарды сатып алып, аларды окуп, ушундай эле бир аракет кыла берет элем да. Ошол нерсенин баардыгын таштап койдум. 3 ай. 3 айдын ичинде менин жашоом кандай өзгөрдү. Мен мурун жаңы баштаган жашоомо келип калдым да. 4 жыл мурунку жашоомо келип калдым, мындай айткандачы. Ооба мезгил өттү, бирок ошол эле состояние, ошол эле ичимдеги баягы уйгу туйгу эч эле ошондо монтип байлана бердим да. Эми ал кезде, мисалы, 2019 мен ал кезде Instagram анча өнүккөн эмес болчу. 2018-2019 жылдары болсо дагы мындай эле болчу да, көп деле чыкпайт эле. TikTok деген нерсе жок болчу, мисалы айта турган болсок, YouTube анчалык өнүккөн эмес болчунан ал кезде жөн үйдө отурмай, ал кезде менде даже интернетке деле акча жок болчу да, мындай ойлоп көрсөңчү. Интернетке деле акча салбайт элем, бизнеске деле акча салбайт элем. Балам кичинекей колумда. Бирimiz экөө бар, ошолор менен эле алышып эле, ышылса бир нерсе ойлоп жүрө берет элем да. Мында болсо бардыгы бар. Кааласаң Instagram, кааласаң TikTok, кааласаң YouTube, каяна кирсең ошояна кир деген мезгил болду дагы. Мен эмне кылдым? Болгон убактымды TikTokто өткөрүп баштадым. Анан бат эле тажадым TikToктон дагы. Ар кайсы эле видеолорду көрүп тажадым дагы. Мындай ойлондура турган нерсени көргүм келген жок да. Мээмди ушунчалык загружать этким келген жок да. Бир нерсени ойлонгум келген жок да. Жашап атам, жашап атам. Буйруган көрөбүз деген жашоого түшүп кеттим. Анан обзор фильмов, мен аябай жакшы көргөн бир темам бар. Жана фильмдердин кыска бөлүктөрүн. Мен кинону толук да көрбөйм да, мындай кыска жерлерин көргөндү жакшы көрөм да. Ошону көрүп баштадым. Эртеден кечке көрүп жата беришим мүмкүн. Абсолютно эч нерсе кылбайм. Үйүм да жыйналбайт, тамагым да жасалбайт, балдарым да каралбайт, просто жатам. Колумда телефон. Бир жадан Instagramга кирип элдин сторисин көрөм, бир жадан TikTokко кирип фильмдердин обзорун көрөм. До конца көрсөм дагы тажап кеттим да, бир кинону кече көргөндөн көрө кыска жагын көрүп койдум, всё бүттү. Сериалды көрбөйм. Сериалдан да тажап кетем. Бир фильм көргөндөн сериалды шетпей эле коеюн да. Ошентип убакыт өтө берди да. Улам бир нерсе кылайын дейм, кайра кылгым келбейт, кылайын дейм, кайра кылгым келбейт. Ушул состояниеда постоянно эле анан баардык нерсе татаалдашып баштады да. Ишимдин жүрүшү да татаалдашып баштады. Айтор проблемадан проблема пайда болуп баштады. Же түшүнбөйм эмне болуп атат, эмне
чоң проблема дейм да. Чечкенге аракет кылам. Ну, в моменте чечем ошол проблеманы, финансовый проблема бир чечип калды, аны чечем, эптеп сөтөп мындай кылып чабыштырам. Анан последний капля акыры мен өзү вообще карыз албайт элем да. Элге карыз дагы бербейм, и өзүм да карыз дагы албайм да. Мен өтө акча жагына келгенде аябай такмын да бул жагынан. Анан карап турсам аябай карызга батып кеттим да. Бир нерсени жаба албайм. Бияктан бир нерсени турсаң да бир нерсеси чыгып калат. Аны жабыш үчүн тынып иштейм. Баягыдай оңой иштеп, там оңой акча тапмай деген нерсе жоголду да, абсолютно жок болуп кетти. Аябай тытынам, аябай аракет кылам. Анан кыйналып кысталып ошол карызды жабам. Карызды жаптым деп дагы отуруп калам, где-то бир жума, 2 жума, там бир ай. Анан кайра карыз алам. Кайдан жайдан эле кайра карызга батам. И кайра ошол история кайталанат да. Анан бир жака барайын дейм. Кайра эле финансыга келип такалып калам. Эч нерсе кылбай элем да, мен үйдө эле жатам жалдырып эле. ТикТоктон башым чыкпайт. Жок, пока акчам жок, финансым жок, отуруп берейин деп отуруп калам. Тигини кылайын дейм, курска катышайын деп, жок, акчам жок да, эмне кылмак элем, андан көрө отуруп берейин, ладно, как-нибудь деп ошо боюнча калат. Кайра эле саморазвитие калды, кайра эле ошо боюнча, кайра эле ТикТокко кирмей, кайра эле тиге кирмей, буга кирмей. И ошентип жашоо өтүп кетти. Мындай карап турсам, 3 ай өтүп кетти да. 3 ай мага 3 жылдай болуп кетти да. Как будто мен 3 жылдык жашоом ушул нерсе кирип кеткендей. Бирок кээ бир адамдар ошону жылдап жашап атат да. Канча жылдан бери мен деле мисалы өзүн өнүктүрүүгө келгичекти, мен 2019-жылы келгем. Кышта ошого чейин мен деле ушинтип эле жашайт элем. Үйдө турам декретте, жолдошумдун айлыгын карап, ал кезде башында канча 8 миңден баштап, анан акыры 15 миңге чейин алып калган. Ошону бир айга жеткириш керек. Лишний нерсе алмай жок, лишний басмай жок, турмай жок. И ушундай жашоо болуп калган да. И вот ошол 3 айда кайра мен ошол жашоого түшүп кеттим да. Настолько түшүп кеттим, что мурун балдарым эмнени сураса ушуну алып берсем, азыр жок, акча жок, жок алып бере албайм, жок акча болгондо деген состояние болуп кетти да. И я ошондо дагы мен канча билимим турса дагы, эмнени билип турсам дагы ошону сата албай калдым да, элементарно Инстаграмда сата албай калдым. Эмне үчүн? Анткени менде энергия жок аны сатканга. Ооба, билим бар, бирок элге бергенге энергиям жок. Өзүм колдонбогондон кийин ошол билимди, өзүмдө результат болбогондон кийин деген дагы экинчи ой кетет экен да. Өзүңдө результат болбосо, сен элге эмнени берип атасың, эмнени кыйраткан атасың? Уже өзүңдү өзүң жеп баштайсың да бул жактанчы. Ошол состоянияга түшүп кеттим. Үчүнчүсү, эгерде менде результат жок болсо, мага эл эмнеге келмегиле. Уже бул уже установка болуп кетти да, ыр жагычы установка болуп кетти, страх болуп кетти. Анан ошо менен мондай круговорот болуп кетти. Ортодон жолдошум иштеп кетти, анан жолдошумду карап отуруп калдым да. Өзүм иштебей калдым, жолдошумду карап отура берейин, жолдошум эми табат да, берет да деп эле ошол состоянияга түшүп кеттим. Анан көпчүлүк айымдарда ушундай бир проблема болот экен. Үйдө бир адам иштегенде, ал адамдын акчасын аяп калат экенсиң да. Особенно эркек киши, аял киши анын акчасын аяп калат экен көпчүлүк учурда. Ал кечке кыйналып монтип иштеп атса, мен бияктан курутуп салсам деп анан монтип аянып экономдоп баштайт экенсиң. Это тоже очень өтө жаман состояние экен. Анткени мен өзүм акча тапканда өзүм кенен басып тура берет элем да. И менде уверенность бар болчу да. Азыр акчам жок калды, эртең заработаю. Табамын, любой жактан таап кете берем. Жолдошумдуку мындай иштейт, анын определенный айлык, определенный акча алат, андан ашык албайт. И сен ошого жараша иш кылып каласың да. Өзүң иштегенде өзүң билесиң, что любой ситуациядан, любой учурдан акча таап кетесиң, и ал жактан проблема жок. И все. Анан эмне болду? Ошол состояние түшкөндө мен аябай мындай, кандай десем, чүнчүп кеттим да, койторчу. Ачылбай эч кимге, көп нерсени өзүмөн тыйып, өзүмө көп нерсени позволять этпей, мындай айтканда, мурун кылып жүргөн нерселеримди кылбай, алып жүргөн нерселеримди албай, барып жүргөн жерлериме барбай, вот ушундай кысылып кеттим да. И акыр аягы точкасына жеткенде жок дедим да, стоп. Мени эмне чыгарды? Мен ар дайым эле айтам, пока эгерде адамга ошол ситуациясы, жашап аткан ситуациясы нормально болсо, жашай берсе, ооба кыйналып атам, бирок жашаса болот дей берсе, адам жашоосу өзгөрбөйт эч качан. Ал ошол состояниеде жашай берет. Анан мен эң биринчи окуям десем да, мен эмне болуп акча таап баштагам өзүм, эмне болуп бардык нерсе башталган, күндөлүгүм чыккан, эмне болуп, эң биринчи себеби мен баламдын операциясына сбор кылбаймын дегенмин да. Мен элден акча сурабаймын болду деген. Мен өзүм ошого табамын деп, мага ошол чоң мотивация болгон да.
ооба мотивация бар болчу ошол кезде, конкретный мотивациям ошол болчу. И ошол мотивацияны алып алып мына мен иштеп баштагам. И ошондон ары уланып кеткен да бул нерсе. Ал эми мында ал мотивация жок. Балам ден соолугу азыр Кудайга шүгүр жакшы. Азыркы учурда операциянын кереги жок. Балким келечекте 2-3 жылдан кийин операция керек, но мондай именно жашоосуна азыр коркунуч келтирген окуя жок да. Ал кезде ошо жашоосуна коркунуч келтирип, срочный операция дегенде мен эмне алгам, срочно кыймылдагам. Азыр андай нерсе жок, демек все нормально. Главное, жашап атасың, күнүң өтүп атат, ач калган жоксуң, эшикте калган жоксуң, вроде нормально, вроде, мындай кавычкада. Бирок жашоо сен каалагандай эмес. Бирок бир нерсе кылыш керек. Не кылдым? Жөн эле жата бербеш керек да. Жөн эле жата бергенде как-то тоже эме пайда болуп баштады, чувство вины пайда болуп баштады эле. Жөн эле жата берсем туура эмес го деп. Жолдошум жок кезде, 2 ай жолдошум иштеп жүргөн кезде мен жата берет элем жыргап эле. Жолдошум келгенден кийин мен уже жөн эле жата бергеним окшошпой калды да. Турбайсыңбы, кичине бир нерсе кылбайсыңбы десе эле, жеп жинеп алсам, же тамак жасап алсам, чувство вины пайда болгон, бир нерсе кылыш керек да, ооруш керек. Эгерде ооруй турган болсоң жатасың, мына сага оорудум. Өзүм ошол ооруну чакырдым дагы. Бир күн ооруп жаттым. Болбосо оорубаган эле жерден оорудум да. Подсознание менен, через подсознание, жок мен бүгүн ооруйм, бүгүн мен жатышым керек деп жаттым. Ооруй турган жерим совсем башка, оорубаган эле жерим ооруду да. Ошондо эле эсептеңиздер, просто подсознаниега, мээге сигнал кетти, сен оорушуң керек деген. Ооруй турган жерим оорубай эле, совсем башка жерим ооруду. Жаттым ошо менен өттү. Анан жатсам, карасам дагы деле жатам да. Энергия жокпу, адам жата берет да, эч нерсе кылбайт. Движение жокпу, жата берет. Же кыймылдабасаң, же турбасаң, же эч нерсе кылгың келбесе, эч нерсеге умтулуу жок болсо жата берет да, адам уктай берет да. Анан сиңдим жазып калдым, менден ровно 10 жашка кичүү. Мен депрессия болуп атам деп да. Мен депрессия болуп атам. Ойлодум да, ага жазып баштадым. На самом деле ага эмес, мен өзүмө жаздым да. Бир видеону жөнөттүм, давай сен ал видеону көр. Бир жериңди көтөр дагы, кыймылдап башта деп. Түшүндүңбү десем, бир саатан жаздым. Түшүндүңбү десем, жок деди. Эч нерсени түшүнгөн жокмун деди. Аябай орус кыйын сүйлөйт экен да. На самом деле мен анын сүйлөгөнүн аябай жеңил кабыл алам да. Мага мисалы мындай спокойно воспринимаю информацияны, жеңил кабыл алам. Качан адам өзү стрессте, депрессияда жүргөндө, ушундай мотивационный видеолорду көргөндө, мотивация бере турган, давай бир жериңди көтөрүп иште, кыймылда деген, же болбосо бир нерсени түшүндүрүп бере турган нерсени бергенде адам кабыл албайт да. Мээ кабыл албайт, анткени ага ал маалымат өтө кыйын, оор болуп калат да. Ал дал ошондой кабыл алды да, ошондон мага деди да. Анан айттым да, сен азыр менин элестетип атам, мен сага келечектен жазып атам дедим да. Мен азыр сен болуп 10 жылдан кийин жазып атам. Азыр меникине жашоону каалайсыңбы дедим да. Десем жок деди да. Анын планында турмушка чыгуу, төрөө деген нерсе жок азырчы. Бүт эле жаш кыздардын оюнда ошол болуш керек да. Көпчүлүгүн эле мен деле учурунда ошондой айтып элем. Жок, мен азыр турмушка чыкпайм, төрөбөйм. Көпчүлүгүн эле 20 жаштагы кыздын оюнда такыр башка нерселер, перспектива, чет жакка чыгыш керек, иштеш керек, бутка туруш керек. Там үй алам, машина алам, бизнес ачам. Бул ар бир эле жаш кыздын, жаш баланын оюнда, кыялында болгон нерселер. Бирок жылдар өтүп көп нерсе өзгөрүп кетет да. Тот самый адамды таап кетебиз да, анан ошо менен бардык нерсеге чогуу жетебиз да, анан турмушка чыгып кетет, үйлөнүп кетет, ушундай болуп кетет да, жашоо такыр башкача болуп өзгөрүп кетет. И ошону айттым да, ушундай жашоону каалайсыңбы десем, жок деди да. Вот анда каалабасаң, анда мына эми жай бүттү дедим. Жайды өткөрүп жибердиң жөн эле. Ушунда отурсаң жашооң да өтүп кетет десем, ойлонуп калды да. Кайсарыңа азыр мен депрессиямын деп атасың, кайсарыңа эмне проблема болуп атат сенде дедим да. На самом деле ал суроону ага берип, мен өзүмө бердим да. На самом деле өзүмө мотивация бердим да. Кайсарыңа сен азыр отуруп алып алып атасың могул жакта депчи. Бардыгы бар, бардыгы шүгүр, эшектин жүгү жеңил болсо жаталак болуп атасың. Тур деп өзүмдү өзүм тургуздум да. Бул жактан көрдүңүздөрбү? Биз көпчүлүк учурда адамдар өзү эмне кылат? Качан бирөө келип менин жашоомду өзгөртүп берет экен, качан бирөө келип мага мындай волшебный палочка берип коет экен деп күтүп жата берет да. И мен деле ошол нерсени күттүм. Качан келип мен ушундук болуп бир нерсе болуп кетем деп. Эч нерсе өзгөргөн жок, эч нерсе болгон жок. Мурун деле болгон эмес, азыр деле болгон жок. 3 жылдык жашоону мен 3 айда кайра мындай ускоренный темпте жашап койдум да. Өзүмө ошондой мотивация бердим дагы, кой дедим, тур. Болбойт мында айгерим. Бир жериңди көтөр дагы. İşte başta. Telefon degi var. İnternetin degi var.
Инстаграм баракчаң бар, ютубуң бар, тиктогуң бар. Билимиң бар, в конце концов, башындагы билимиң бар. Башта бир нерсени кыл дедим да. И мына эң биринчи кылган ишим эмне кылдым? Баягы 2019-жылга кайтып бардым дагы ак кагазды алдым. Линейка менен прям ченеп чийдим. Бияка задачалар жаздым. Бул жака ютубка видео чыгарам, тиктокко видео чыгарам, инстаграмга рилс чыгарам, мону баарын чыгарам деп цель койгон жокмун, максат койгон жокмун мында. Зажигающий максат азыр эч нерсе кылгым келбей атат, энергия жок, күчүм жок дегенде максат кой, уктатпаган максат кой деген нерсе это уже не работает уже. Окей, хорошо, мен үй алгым келип атат, кантип жетем? Үй вообще кымбат нерсе да. Андан көрө жата берейин. А я так не хочу лежать, туурабы? Жата берейин десең да дальше жата аласың. Видите, это не работает. Ошондуктан просто действия. Иногда максат койбой эле жөн аракет кылып башташ керек да. Без ожидания. Хоть что-то болгон билимиңди алып, болгон билген нерсеңди алып эле, ошо нерсени аракет кылып берип башташ керек. И все. Максат коюштун да кереги жок. Мен бул жакта максат да койгон жокмун мында. Главный цель да койгон жокмун. Акча табайын, тыйын кылайын, муну кылайын. Жок эч нерсе, потому что мунун баарын коюп келгенде иштеди, жок, какой-то бир күн иштейт, 2 күн иштейт, 3 күн иштейт, андан кийин таштап саласың кайра элечи. А я так не хочу. Хотя бы что-то өзүмдү жөн гана дисциплинага салууну чечтим да. Дисциплинага салайын. Бир нерседен баштайын, жашоомду өзгөртөйүн. То есть өзгөртөйүн дегенде мурун бардык нерсеге кандай жеткен болсом, кайра ошону каяктан баштадым эле, отправной точкамды таптым да, баягы. Эмнеден башташ керек деген нерсени суроого кайра жоопту өзүм таап чыктым да, мындай айткандачы. Жөн гана өзүңөрдү дисциплинага салгыла. Инстаграм, тикток, ютуб, сериал, ошол нерселерди азайткыла максимально. Колдон келсе вообще карабай койгула. Карагыла, бирок өзүңөргө пайдалуу нерселерди. Азыр өзүңөрдүн эмне менен алек болуп жатканыңарды, мээңерде эмне бар экенин кантип билип койсоңор болот. Тиктокко киргиле, рекомендацияга эмне чыгат. Инстаграмга киргиле, жана лупам сүрөтөргө рекомендация, ошого кирсеңер эмне чыгат. Ютубка киргиле, рекомендациядан эмне чыгат. Вот силердин жашооңор ошондон состоит да. Меники мисалы тиктокко кирсе жалаң эле фильмдердин немеси чыгат. Обрезкалар чыгат. Бирок мен ал фильмдерди көрбөйм деле, мага эч кандай пайдалуу алып келбейт ал. Бирок эмне кылам, просто убакыт өткөрүш үчүн көрөрүм. Карап турсаң 2 саат, 3 саат, 4 саат, 5 саат өтүп кеткен болот ошол жактачы. Билинбей отуруп эле. Азыр турам деп коюп эле. Мисалы ютубка кирсем, ютубта эмне чыгат? Краткий пересказдар чыгат. Мен фильмди до конца толук көрбөйм. Андан көрө краткий пересказ, бул краткий пересказ толтуруу каналдар бар. Бир фильмди сага 15 мүнөттө айтып берип коет да. Ошол чыгат ютубтан. Мисалы мен ютубду ача турган болсом, инстаграмды ача турган болсом, жана 1 минуталык тоже ар кайсы сериалдын, кинонун обрывкалары чыгат. Мурун Великолепный векти отуруп көрөт элем. Андан кийин кайсы сериал билбейм, жана Асман бей беле. Становление Османбы, ошону ан сериалды толук көргөн эмесмин, бирок мында отрывкаларынан эле билем да. Бала, Малхун, короче, ошолорду көрө беремин да. Сериалды көрбөсөм деле. Анан баягы илгерки сериал Клон чыгат, Клондун Абужади, баягы Саид. Мага ошол пайда алып келеби? Мага бир тыйынчалык ошол пайда алып келеби? Эмне алып келбейт. А бирок мындай полезный контент көрөйүн десем, мээге кирбейт да. Пайдалуу нерсе көрөйүн десең, мээге кирбейт. Кабыл алгысы келбейт мээ ошол нерсеничи. Анткени көнүп калганда жеңил желпи бир нерсе көрүп, ойлонбогон нерсени кыла берипчи. Ошондуктан мен эмне кылдым, өзүмдү эң биринчи жөн гана дисциплинага салдым. Кагазды алдым, жаздым. Азыр 15 задача жаздым. Ар жакта да 5 место калды. Да 5 задача жазам, бир күн ошонун баарын аткарышым керек. Аткардым, плюс коем. Бир гана өзүмдү дисциплинага салуу. Мен аны менен эмне кылам? Бир гана өзүмдү эмес, мен жашоомду, менин оюмду, фокусту уже башка жака бурам, нормальный жака бурам, мага керектүү жака бурам. Фокусум бурулду дегиче, оюм бурулду дегиче, мен өзүмө керектүү нерсени иш кылып баштадым дегиче, менде идеялар пайда болуп баштайт. Эмне кылсам болот, кантип акча тапсам болот, кантип максатыма жетсем болот. Ошол жактан менде кандайдыр бир максаттар пайда болуп баштайт. Мен мону кылгым келип атат, мен мону алгым келип атат. Аппетит приходит во время еды деп коет го. Вот качан сиз уже кылып баштагандан кийин аны ар жактан ары кетип баштайт өзү. Жылыш башталат да. Силер биринчи чоң цель коюп алып, анан ошого жетиш үчүн эмне кылыш керек деп аракет кылбастан, ушундай иной подход кылып көрүңүздөр. Жөн гана аракет кылып өзүңөргө жаккан эле нерселерди. Мисалы мен ал пунктка эртең менен саат 5-те тур деп жазган жокмун. Анткени мен 5-те турбайм. Анткени мен өзүм түнкү саат 12-1-де уктайм өзү. Анан мен ровно 8 саат уктап, канча да жатпайм, 8 саат уктап анан турамын да. Для меня это норма. Эгерде мен өзүм эртең менен 5-те тур деп жазып койсом, мен өзүмдү кыйнагандык болуп калам. Окей, 5-те турам.
ашып кетсе 1 саат отурам, там медитация, аффирмация, визуализация кылыш мүмкүн, кайра уктап калам. Ачуу толку эмне андан кайра энергия жок уктап калгандан туурабы? Мен ал жагынан уже өзүмдү түшүнүп бүттүм да. Таң атпай туруп элдин баары турат экен, мен да турам деген нерсе жок. Вот что мне нравится, мага азыркы учурда эмне керек, эмне мага актуалдуу, ошол нерсени кыламын. Сиздер дагы өзүңүздөргө мындай дисциплинага салып алып, өзүңөргө жаккан нерсени кылыңыздар. Эмне кыларымды вообще билбей атам десеңиз, мына ушул каналда ачык доступта толтура сабактар бар. Ошолорду көрүп баштаңыздар. Тамак жасап атып көрүңүз, үй жыйнап атып көрүңүз, жөн отуруп көрүңүз. В общем, хоть с чего-то, но начинайте. Кенедей бир нерседен болсо дагы баштаңыздар. Эң биринчи баштаңыздар. Андан кийин уже өзүңөр эле баш отуңар менен кирип кетесиңер. Результат сиздерди көп күттүрбөйт. Анда эмесе, ийгилик.